Бүгін конокто насос Интоп 550 есін ашышына қарағанда іштебейді. Көрінішіне қарағанда суда қалып кеткен шамасы. Бұны ашабыз. Ой. Бұл крыльчатка. Жақсы эле. Азыр бұның барын тазалайбыз. Мына ушундай. Ал эми иштетип көрөбүз. Doğuşunun şıvrağanına qaraganda paçinектер иштен чыккан. Алмаштырабыз. Биринчиден крыльчатканы чыгарабыз. Эми сальникти чыгарабыз. Мына ушундай. Эми шамалдатышты чыгарабыз. Ал эми роторду чыгарабыз. Мына ушундай. Ротор менен корпусту ажыратабыз. Мына ушундай. Эми бул эки пачинекти алмаштырабыз. Биринчи үстүн алмаштырабыз. Оппа. Эми ол экисин алмаштырабыз. Мына ушундай. Пачинек Шершен 202 оригинал. Ушуну коебуз. Ушундай. Ротор даяр. Эми корпуску орнотобуз. Мына ушундай. Эми сальникти орнотобуз. Мына ушундай. Ал эми крыльчатканы орнотобуз. Мына ушун менен ротор даяр. Ал эми роторду моторго орнотобуз. İşletip görüyoruz. Başka gep. Motordu biraz tazalayızdan çoğultabız. Mına ушун менен насос даяр достор. Силерге сунуштай турган нерсем, насосты эч качан ачык жамгырда калтырбаңыздар, карда калтырбаңыздар. Жамгырда калган болсо моторго суу кирет, мотор күйүп калышы ыктымал. Жок дегенде ушундай эки пачинек бир реле сальникке түшүп калышыңыздар мүмкүн. Ал эми карда калып кетсе, билгениңиздердей помпа жарылып калат. Ал учурда кымбатка түшөт. Эгер видео пайдалуу жаккан болсо, анда башкалар менен бөлүшүп, лайктан басып, колдоп коюңуздар. Көрүшкөнчө.